Мен баягы ушул фазенданы кылам. Бизде мисалы жер жок да, эми айтып берем, 15 сотик жерибизде ар нерсе өстүрүп көргөнбүз. Сырттан көргөн адамдар бизде гектар жери бар деп ойлойт да. 4,5 сотик жүзүм, 2,5 көчөт кылабыз. 24 штук шабдалы бар. Ошол менен туристтер менен видео кылып чоңоп кетем. Бирок ал нерсе өзү реалдуулукка туура келбейт да. Кичинекей эле жерибиз бар. Анан бир ойлор да келет, бир чоңойтсом, чоң бир бак болсо ушул жерде фазенда лава нерселер кылам деп. Бирок кийин ойлоп, кайсыл иште мен көбүрөөк адамдарга пайдам тиет экен ойлонуп калдым. Мен өзүм процессте кирип мынтип тигип көрсөткөнүмбү же ушул эле башка жерде кылып аткандар бар да, балким ошолорду көрсөтөм. Анткени менден күчтүү өстүрүп аткан адамдар бар. Мен аны кирип үйрөнгүчө көп убакыт кетет. Ал алдымдай көрсөтө албайм да. Ойлонуп калдым, балким ушундай адамдарды мен элеге көрсөтөм. Андай агро геройлорду чыгарабыз депчи. Нарында чыркана, Кызылкаяда гилас, Таласта фасолдун мыктысы мынча тонна алды деп, ушул багытта көбүрөөк пайдам тийеби деп ойлодум. Анан Бишкекке келгенде бир жакшы жагы, мен бир апа аябай сонун сөз айткан. Мен эми Манастан мен достор бүгүн жалап аттам дей берсе, Абдыкадыр, эмне сен кайра жалап айта бересиң? Сен биздин да балабызсың. Сен нарынга да келишиң керек. Неге буяктан чыкпайсың? Неге биз жакка келбейсиң деп калгандан ойлодум. Ооба, мен Жалалатта ушу азыркы Манас шаарында төрөлгөм, бирок мен бүт Кыргызстандын баласы болушум керек экен. Бүт жерде айтам. Мисалы бүгүн Баткенге келдим. Бүгүн Жалалаттамын, бүгүн Таластамын, бүгүн Нарындамын, Көлдө, Чүйдө, Баткенде деп ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү менен адамдарды ал жакта ушу мыкты, балким телевиденияга чыкпаган, таланты еще көрүлбөгөн адамдарды көрсөткүм келет.